Assalamualaikum. Şu жерге көчөткана курдук. Узундугу 8 метр, ширинасы, туурасы 3 метр. Кошо колдо бар нерселерден курулду бул. Не жыгач болсо мына чоң жыгачты бири-бирине улап. Бул жерде бадырен урук бар. Бадырен үрөнүн сепкенбиз, көчөт жасаганы. 5-6 түрдүү үрөнү сепкенбиз. Сыноо иретинде. Жыгачтарда ар түрдүү ошо үйдө баарын таап, ошо бийиктиги бул жагы 1,5 метр, бул жагы 1,30 бийиктиги. Клёнкалар деле обычный магазинде сатылган, жөнөкөй эле үйгө тартылган клёнкалар. Бул эски клёнкалар былтыр иштеткен болчук. Баковойн ошону кылдык. Үстүндөгүсү болсо бассейнге салган тепличный клёнка алган болчук. Бассейнге салып иштеткенбиз. Бир-эки жери тешилип калды да, бассейнден алып эми кайтып муну үстүндө иштетип атабыз муну. 8 метр. İçine, ушул жердин içine канча миң? 6,5 миңдей көчөт батты. Эгер ошонун түгүнө эме коюлган. Жерден кичине яшик, нар жагына яшиктерди постоянно антарып көтөргөнбүз. Ал түгөнүп калгандан кийин мындай кылып жыгач коюп, жыгач үстүнөн такта сактай эметип, жерден жок дегенде бир 20 см бийиктикке көтөргөнбүз. 15-20 см. Ушу түгүдөгү көтөргөндү туура тегиз көтөрө алса, бул жерге бир 7 миңдей көчөт батып калат окшойт. Мына апилка печканын орду деле кичине местейлеп калды эмесе, ошо 7 миңдей көчөт батып калса керек. Бирок азыр 6500дей көчөт бар аяк биягы. Үрөн өсүп көчөт чыккыча 3 күн 4 күн от жагабыз. Көчөт чыккандан кийин от жакпайбыз. Только түнү жагабыз отту. Бүт тепличный сорттору эккенбиз. Эми ошону ушул ачык полега сыноо иретинде көрөбүз. Кайсыл урук, кайсыл көчөт кандай өзүн көрсөтөт. Кыскача дагы айтып кетейин, мына бул чиринди бар эле. 5 араба чиринди элеп келип, ага 3 араба ошо бадырың тиге турган жердеги эмени топурак кошконбуз. Анан 300 литрлик баягы торф кошконбуз. Мына торф кошуп, буну 3-4 жолу чаап аралаштырып, андан кийин кичине нымдап, мынтип 60-70% мындай чыкса, кичине суу боло турган деңгээлде нымдап туруп, андан кийин муну кассеталарга салып, чукурча оюп чыгып, ар бир эмеге урук үрөндү жүүтүп салат көбү. Биз жүүтпөстөн эле ошо үрөндү салып туруп, кийин жапкандан кийин мына куруктан үстүнө себебиз дагы, сепкенден кийин анан дагы бир сыра былчылдатып суу куюп туруп, баягы жерге коюп коебуз. Ошо менен үрөн чыккыча суу куйбайбыз. Ал жерди үстүнүн түнү клёнка менен жаап коебуз. Азыр күндүзү жаппайбыз. Кечкурун коюп, бетин клёнка чыштап коебуз, что нымдуулук испарение болуп чыгып кетпеш үчүн. Урук өнүп чыккыча ага чейин суу куйбай турабыз анан. Апилка печка, ичкеридеги печка, мындай апилка жагабыз. Мына. Ушул жыгачтын апилкасы, ушундан жагабыз. 1,5 кап салсак, шамда жаксак, кечке маал саар менен 9-га чейин күйүп турат. 1,5 кап 2 кап салсак.